2024 жыл кандай жыл болот? Астролог, Сюцай Чебери, парапсихолог жаңырган жылга кандай божомол айтат? Бул жылы жеке жашоодо, акча жаатында, коомдо бизди эмнелер күтөт? Видео материалдан көрүңүз. Сюцай Чебери Толкун Аймамытова 2024 жылдын саны 8 дейт. Ал бул жылы эмгек кылгандар ишинен баар таап, алган билиминин акыбетин көрөт дейт. Сюцай илими боюнча 2024 жыл көпчүлүк кызыгышат эмне үчүн 8 жыл деп. Негизи карма жылы деп коет. 2024 деген сандардын өзүн бири-бирине кошкондо 8 чыгып жатпайбы? 8 бул кармический санга кирет. 8 жылда көптөгөн өзгөрүүлөр болот, аябай чоң. Негизи жакшы жылдарга кирет. Анткени бул жылда адам көптөгөн материалдык байлыкка жетишсе болот да. Бул жылда авторитет тапсаң болот, көп окуш керек, иштеш керек. Канчалык адам иштеген сайын ошончолук тапкан акчасынын берекеси күчтүү болот да. 8 деген бул результатка чыгарган энергия да. Канчалык адам результатка умтулган сайын Кудай аны эки эселеп бере турган жыл болот. Быйылкы жылда биз буга чейинки 9 жылда кылган эткен нерселерибиздин жообун ала турган жыл. Карма деген адамда жакшы карма болот же жаман карма болот. Ошол эмне кылдыңыз? Мисалы үчүн жакшы иштерди жасаган болсоңуз, ошонун акыбети кайтат. Жаман иштерди кылган болсоңуз, анын деле өзүнүн жообу кайтып келет да. Бирок адам эч качан жакшы нерседен үмүтүн үзбеш керек да. Бүгүн дагы кеч эмес өзгөргөнгө. Азыр дагы ушул жылы дагы эгер адамдын ичинде өзүн бир күнөөлүү сезип, ушуну кылбай калды, мындай болбой калды деген ой келе турган болсо, азырдан баштап өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. 8 адамдын жашоосун түп тамыры менен өзгөртө алат да. Бул жыл ар 9 жылда кайталанып турат. Негизи 9 цикл болот. 1-жылдан 9-жылга чейин. Ошол 9 жыл ичинде адамды ар бири 1-2 деген энергия алат дагы ошол жылда адам эмне кылыш керек деген өзүнүн энергияга жараша бир эрежелери болот. Ошол эрежени аткаруу менен гана биз жакшы результатка жете алабыз. Адамдарды байкасаңыз, кээде минуста жүрөт, кээде плюста жүрөт. Бирөө бактылуу, бирөө бактысыз деген. Бирок ар бир нерсе убактылуу экенин баардыгы эле билет го. Ошол убактылуу болгон үчүн биз жашообузду бир моментте өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошол өзгөртүүгө келиш үчүн биз ошол энергияны башкарууну үйрөнүшүбүз керек. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Быйыл багындай карыз кредит алганга болбойт, анткени аны төлөө өтө кыйын болуп калат да. 8 өзү мээнет кылып иштесе көп акча берет. Ошол алган карызынан да кредитин да көп бериши мүмкүн. Быйылкы жыл үй алганга жакшы. Бирок ойлошу мүмкүн, мен ипотекага үй алып жатайын деген эмне үчүн болбойт деп. Ипотека бул карыздын эле бир түрү. Рассрочка деле карыздын бир түрү. Кредит, карыз алганга болбойт да. Бирок эгер өзүңдүн бандай наличка акчаң бар болсо, үй алса жакшы. Кийинки 8-9 жылдан кийин дагы үй алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бул жылдын энергиясы ошондой. Ошон үчүн Сюцай илиминде бул жылды окуп, анан иштеп өткөргүлө дейт да. Эч ушак айтканга болбойт, жамандык кылганга болбойт. Жалаң гана башка бирөөгө жардам бериш керек. Башка бирөөнүн ийгилигинин себепчиси болушубуз керек да. Канчалык окусаңыз, ошол билим сизге опыт болуп, узак убакытка чейин сизге нан табууга, акча табууга мүмкүнчүлүк түзүп бере турган сонун жылдардын бири да. Адамдын туулган күнү анын жеке саны болот. Эгер туулган күнүңүз 2 сандан турса, экөөнү бири-бирине кошуп 1 сан чыгарасыз дейт Сюцай Чебери. Мисалы, сиз 11 санда төрөлсөңүз, 1ге 1ди кошосуз. Сиздин жеке саныңыз 2. Ал эми эгер айдын 27 күнү туулсаңыз, 2 кошулган 7 барабар 9. Демек сиздин жеке саныңыз 9. Андан соң ал ар бир адамдын жеке санына карата быйылкы 2024 жылга мындай сунуштарды берди. Негизи быйылкы жыл бардык эле адамдар үчүн жакшы болот. Эгер мисалы үчүн багы энергияны кантип эсептейбиз? Число сознания деген болот. Кыргызча айтканда аң сезим саны. Аң сезим саны биздин туулган күнгө караштуу болот да. 9 аң сезим сан болот, 9 миссия болот. Анан 1,
10, 19, 28-дегилер булар 1 деген аң сезим санына кирет. Булар башкаруучу адамдар болот да, ар дайым бийликке умтулган адамдар. Булар башка бирөөгө приказ бергенди жакшы көрөт, баш ийгенди жаман көрөт, дайыма эл үстүндө жүрүш керек. Көптөгөн хандар, президенттер бирлерден чыгат да, анткени буларда стратегия өтө күчтүү, элди башкара алат, күчтүү оратор адамдар болот. Булар эмне кылыш керек? 8-жыл, жалпы дүйнө жүзүнө 8-жыл келгенде, именно ушул 1, 10, 19, 28 төрөлгөндөр иштегенди үйрөнүш керек да. 8 деген энергия өзү да иштейт, өзгөнү да иштетет. А 1 деген энергия башка бирөөнүн эле иштегенинен акча тапкысы келген адамдар болгон үчүн бул жыл бирлерге эмнени үйрөтөт? Өзүң иштеп, мээнет кылганды үйрөтө билет. Андан кийинки энергия 2-лер. 2, 11, 20, 29-дагылар булар 2 деген аң сезим саны. Бул кандай адамдар? Өтө назик, андай бат эле күмөн санап, ойунан кайтып кеткен ушундай адамдар болот да. Мамилеге өтө багындай эмне деп коет эле? Мамилечил адамдарда дайыма бирөө менен жакшы мамиледе калсам дейт, урушпаш керек, касташпаш керек деген адамдар, дипломат, посол, багындай элчи болсо жакшы болот. Бул адамдар эмне кылыш керек? 8 деген бир результатты көздөсө, ошого жете билген адам. Өзүнүн болгон күчүн жумшап, жыйынтык чыгарам дейт да. 2-лер ошондой эле реалист адамдар, 8ге окшош эле, бирок баратып эле оюнан кайтып кетет, сомнение болуп кетет, анан болбой калсачы, окшошпой калсачы дейт да. И буларга окшоп мээнет кылып, чувствага алынбай, сезимге багындай эме деп коет го, сезимге алынып кетишет да, мындайча айтканда, чувствага берилип эле анан ой деп жүргөн адамдар болгон үчүн 8дей эмоцияңды катып, тытынып иштегенди үйрөн дегенди билдириш үчүн келген да. 3-төр, 3, 12, 21, 30-да төрөлгөндөр, булар адамдар эң акылдуу адамдар деп коебуз да. Булар билбеген нерсе жок чынында. Анан ичинде өзүн башка адамдардан көбүрөөк акылдуу сезишет. Мен булардан көбүрөөк билем, булар эми мындай эле да депчи. И дайыма диплом алганга, сертификат алганга, мен муну билем, тигини билем дегенге умтулган адамдар болот да. Булар үчүн 8 эмне үчүн келди? Быйыл булар ордунан туруп иштегенди үйрөнүш керек. Себеби 3-түн өтө оор адамдар. Булар ордунан козголуш үчүн аябай көп бир пайданы, выгоданы көрсөтүп бериш керек да. Мынданча табасың, мындай болот дегенди көрсөткөндө ана ордунан козголуп турат. Болбосо булар ойлонуп, анализ кылып, мындай кылсам кандай болот? Ойчул ойлонгуча тойчул той өткөрүптүр деген ошол 3-төр жөнүндө да. Ойлонуп отура бербей, иш кыл, аракет кыл деген жыл. Анан 4-төр бар. 4, 13, 22, 31-дейлер. Булар асманда калкыган адамдар. Дайыма учуп жүрө беришет, ар нерсени ойлонуп, өзүнүн бир сонун бир жашоосун түзүп алган асманда. Ошол жерден түшпөй эле бул жашоодо эмне болуп атканы менин иши жок. Кээде чакырсаң да укпайт, бирдеке айтсаң да көңүл бурбай кала беришет да. Аларга эмне дейт? Реальный жашоого түш. Ылдыйда бир максат таап, ошого жет, бир нерсенин үстүнөн чык деген жыл да. Алар үчүн общий 8-жыл. 5-тер келип жатат. 5, 14, 23-дөгүлөр 5 деген энергияга ээ. Булардын жүрөгү өтө назик адамдар. Көңүлүн оорутпаш керек да. Эгер көңүлүн оорута турган болсо, булар жүрөгүнүн түпкүрүнө сактап алышат. Булар үчүн эмне келди? Бизнес адамдары болот булар. Ошол бизнесинен результат чыгаруу үчүн келген жыл. Логически ойлонушат. Бул жылда бир нерсе болуп кетиши мүмкүн. Адам любой нерсеге даяр турушу керек да. А 5-тер көнүп калышкан ар бир нерсе орду менен болуш керек. Бул А, анан кийин Б, В деп кетиш керек дейт. Но жашоодо Адан кийин резко Я болуп кетиши мүмкүн, же Ю болуп кетиши мүмкүн. Биз билбейбиз да эмне болот. Ошол нерсе даяр тур деп келген жыл да. Анан 6-лар, 6, 15, 24-үндө төрөлгөндөр, буларды эми Кудайдын сүйүктүү пендеси деп коет. Бул адамдар бул дүйнөгө жыргаш үчүн келген да. Десе эле башкалар чычалат, эмне бизди Кудай жаман көрөбү, эмне үчүн биз жыргасак болбойт деп. Эми Сүтса илимде айтылат, булар мурунку жашоосунда жакшы бир ишти аткарып, өзүнүн миссиясын толугу менен аткарган үчүн бул дүйнөгө эс алыш үчүн келген дейт да. Ошол 6-лар эмне кылыш керек? Уктап жатканды жакшы көрүшөт. Жалкоо адамдар окуганды жаман көрөт, китеп бетин ачса эле уйкулары келе берет да. Ошондой болбош үчүн 8-жылда мээнет кыл дейт. Бирок мээнет кылганда 6-лар чыгармачылык мээнет кылыш керек. Хобби жумуштар болот го, көңүлүң ушунчалык сүйгөн, ошондой жумуштарды аткарыш керек болот. И 7-лер, 7, 16, 25-дегилер булар дагы өзүнчө бир инопланетянин адамдар да. Бул дүйнөгө келип эле бул адамдарда руханий жактан өнүгүү күчтүү болот. Дайыма Кудайды эстеп жүргөн адамдар, динге жакын адамдар болушу мүмкүн. Ыймандуу болгула деп ыйманга чакырган адамдар болот да. Булар көбүнчөсү акча
кереги жок. Только ыйман болуш керек, же болбосо ошол сыңарында бир руханий байлыкка эле ыктай берген адамдар. Алар үчүн материалдык байлык да керек, иште результат чыгар деген жылда. Анан 8дер эми айтып коет да 80деги чалдын акылы бар адамдар деп. 8, 17, 26-дагылар чынында өтө акылдуу, эмоциясын сактай билген, күчтүү адамдар. Бул жыл алар үчүн жакшы эле жыл деп эсептейм. Өзүнүн энергиясына жараша, минус плюска жараша жакшы результатка жетет же наоборот. 8-жылдын өзүнүн энергиясы иштеп жатпайбы? Иштегиле окугула депчи. 8 өзү результатка умтулган адам да. Анын плюс же минус абалынан көз каранды. Плюста жакшы результат жаратат. Минуста наоборот жоготуп алышы мүмкүн. 8ге 8 карма деп коет да. 2-8 бириксе же өйдө көтөрүлөт, же ылдый түшөт да. Ошон үчүн 8дер үчүн жакшы жыл болот деп ниет кылалы. Албетте өзүлөрүнүн оюн, жүрүм турумун оңдош керек болот. 9, 18, 27-синдегилер. 9дарга келе турган болсок, 9дар бул өтө эмоциональный адамдар. Дайыма бат эле күлүп, жайнап, бат эле кайгырып, ушундай боло беришет. Бирок бирөөгө жардам бергенди аябай жакшы көрүшөт. 9, 18, 27-синде төрөлгөндөр булар 9 деген энергия ээ болот дагы дайыма бирөөгө жардам бергиси келет. Биз эмоциональный болгон үчүн эмоционально боор ачып кетип эле деп эле боор ачып жардам бергибиз келе берет да. 8 эмне дейт? Эмоцияңды токтот, результат чыгар дейт. Себеби 9 бир моментте 5 ишти баштап алат дагы бирөөсүндө бүтпөй калышы мүмкүн. Ал эмоциональный фондон болот да. Буну да кыла алам, тигини да кыла алам деп. Себеби төрөлгөндө 9дар жокер мүнөз болуп төрөлөт да. Анан бардыгын жеңем, мен биринчи болом, бардыгын кыла алам деген энергия менен баштап алат дагы бүтпөй калышы мүмкүн. 8 эмне кылат? Бир нерсени баштайт, результатка жетет, жыйынтык чыгарат. В основном это материалдык байлык чыгарат да результаты. 9дар болсо андан буга секирип отуруп эчтеке жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн эмоцияны токтотуп, бир эле максатты коюп ошого жеткенге үйрөнүш керек болот. Мамытова 2024-жыл кандай энергияда өтсө, 9 жылдан кийин ошол окуя кайрадан кайталанат. Ошондуктан бул жылга жалаң жакшы пландарды коюу сунушталат дейт. Бизде да Сюца илиминде 8 деген бул ошо чексиздиктин белгиси болуп жатпайбы? 8-жыл, 9 жылда кайталанып турат. Азыр 8-жыл болду, 9-жыл. Кайра бирден баштап кийинки 8-жыл келгичекти быйыл кандай энергияда өткөрсөңөр, ошол нерсе 8 жыл, 9 жылдан кийин кайталанат да. Ошо кайталанганда кандай жыл болсун десеңиздер, быйылкы жылды ошондой өткөрүш керек болот да. Эмне үчүн үй алгыла деп жатам? Чтобы 9 жылдан кийин дагы үй алыш үчүн. Эмне үчүн жеке жыл 8де, общий жыл эмес, ошону көп алмаштырып алат экен да. Общий жылда турмушка чыкса болот, жеке жыл 8де турмушка чыкканга болбойт. Анткени кайра эле 9 жыл кайталангандан кийин кайра турмушка чыгуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп калбаш үчүн турмушка чыкканга болбойт. Кредит алганда ошол чексиз төлөй берет, аны төлөп бүтө албай кыйналат. Ошон үчүн кредит карыз алганга болбойт деп айтылат да. Астролог Жанар Кадыралиев жылды илимге таянып, 2024-жылдын август, сентябрь, ноябрь, декабрь чыңалуу айлары дейт. Ал көп иштерди жылдын биринчи жарымында чечип алууну сунуштайт. 2024 секирек жылы же високосный год эмеспи? Эл арасында секирек жылдары оор болот деген ишеним жашайт. Биз Кадыралиевден секирек жылынан кооптонууга негиз барбы деп сурадык. Буга эч кандай негиз жок. Бул эмне себептен? Ар бир 4 жылда високосный год болот, 366 жыл. Не високосный годдор ар бир 365 жылда 3 жыл. Не високосный год болот дагы 365. 4-жылы анан 28 февраль эмес 29 февралда бир күн кошулуп калат, 366 күн болот. Ошондой эле ушундай баягы орусча айтканда поверование да ишенимдер калганда бул коркунучтуу жыл, бул баягы илгерки түшүнүгү тайкы, сабатсыз адамдардын чыгармачылыгы болгон да. Ошентип коркутуп элди үрөйүн учуруп ошонун негизинде на хлеб зарабатывали дегенде иштеп ишкен да. Эч кандай коркунуч жок. Эмне себептен? Потому что бул юлианский календарь боюнча жашап келип, 18-жылдан баштап орустар өттү, Россия 24-жыл Кыргызстан. Биз ошо григорианский календарь өттүк юлианскийден. Ошол боюнча эсептеп келгенде жыл сайын 6 сааттан ашып калат, 6 саат. Ошентип 3 саат, 6 сааттан жылып келип 3 жылда 18 саат болот, 4-жыл 24 саат болот. 24 саатты кошуп турады. 24 саат кылып туруп, бир күн кылып кошуп 29 февраль бир күн кошуп коет. 366 күн болуп калат. Ошол эле причинасы. Ата эч коркууга негиз жок.
элибиз коркпосун ал кезде. Негизи жылдар боюнча алганда быйылкы жыл эки бөлүккө бөлүп айтсак, жылдын биринчи жарымы, экинчи жарымы, биринчи жарымы жакшы өтөт, июнь айына чейин. Июль айынан бир аз уже разгон алып баштайт. Август айы айрыкча кооптуу. Август, сентябрь 2 ай. Октябрь более тынч өтөт. Ноябрь, декабрда чыңалуу абалында өтөт. Ошон үчүн биз азыр элге силердин көрсөтүүңөрдөн пайдаланып айтып кетсек болот. Жылдын биринчи жарымында акчаларын камдап, бардык түзчү шарттарын түзүп, үй ала тургандар болсо үйлөрүн алсын, машина ала тургандар машинасын алсын. Бардык жакшы ой максаттарын жылдын биринчи жарымында бүтүрүп алгандар жакшы. Бизнестерин кеңейтип дегенде. А жылдын экинчи жарымында уже айтып атпайбызбы, айрыкча август, сентябрь, ноябрь, декабрда чыңалуу айлары. Ошол убакта турмуштун бардык тарабынан чыңалуулар байкалат. Чыңалуу дегенде татаал айлар да, татаал. Кайсы бир үй бүлө үчүн, кайсы бир жылдыз белгилер үчүн, мисалы 2-8 секторлор жабыркаса акча жагынан тартыш болот, акча муктаждыктары көп жаралат. Кимге 3-9 начар жайгашууда болсо, 3 жайгашууларда окуу боюнча, автоунаа, жолго чыгуу, сапарга чыккан учурларда документациялар менен ар дайым проблемалар болуп турат да, документтерди жоготуу, ушундай электрондук приборлор менен ошо компьютердик обеспечение боюнча иштегендер программа, ошол жакта проблема. А 9 боюнча активдешкендер, у кого-то мына кимдирдир бирөөлөрдө текшерүүчү органдар менен проблемалар болушу мүмкүн, юридический органдар проблема жаратышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы сиз айткан чыңалуу айларына чейин бүт документтерди бардык жагын камдап алса, ошол чыңалуу айлары бир аз жеңил абалда өтөт да. Андан соң астрологко саясий жана экономикалык планда кандай божомолдор бар деп суроо салдык. Саясатта деле ошо, саясатта эми жакшы болот. Азыркыдай эле күн нурун баарына тегиз чачат дегендей, саясатта деле жылдын биринчи жарымында негизи жакшы эле өтүш керек. Жылдын биринчи жарымында, экинчи жарымында чыңалуу абалы башталышы күтүлүүдө. Мисалы абайлаш керек саясатчыларыбыз. Айрыкча ошо азыркы аталган биринчи эле ошо баш жагынан баштайлы, август айында чыңалуу аябай күчтүү эле чыңалуу. Август айында и сентябрь айында, октябрь тынчыраак, ноябрь, декабрда сөзсүз тоже чыңалуу абалында. Ошол убакта саясатчыларыбыз өтө этият болуш керек. Эми азыр саясатта аракет кылып атышат, эми экономикалык жактан кече баягы базардагылар ККН боюнча чыгып атышат, башка болуп атат. Бир аз эл мындай көтөрүлүү болду, мындай митингдерди уюштурду деп бир аз эскертүүлөр болбодубу? Андай митингде мындай эскертмей мындай кылбагыла депчи. Вот ошондой нерселер болбошу үчүн саясатчылар деле этият болуш керек. Экономикалык абал көтөрүлүшү деле мүмкүн. Эми аракетти жакшы жасаса биздикилер, саясатчылар, тиешелүү министерстволор, экономикада дагы башка экономикалык абалдан, саясий абалдан жеңил чыгып кетсе болот. Айрыкча ошо жылдын биринчи жарымында аракетти жасаса, ошондо ошо жылдын экинчи жарымында чыңалуу абалдан жеңилирээк чыгышы мүмкүн. Анан жөнөкөй гана мындай ички саясат менен гана жүрө берип, жалпы алдыдагы экономика башкага карабай, буга чейин деле баягы кош көңүлдүк менен убакыт өткөрүп жиберген буга чейинки президенттерге чейин болуп келбедиби? Ошондой кош көңүлдүк кылып, на потом откладывая, кийин деп отуруп эгер проблеманын баарын топтоп жиберсе, ошонун баары эмеде выход таап чыгат да, жылдын экинчи жарымындачы проблема. Ошон үчүн алдын ала аракет кылыш керек. Астрологияда күндүн жана айдын тутулуусу да жердеги адамдарга таасир берет деп айтылат. Алар кандай таасир болушу мүмкүн? Затмение деп алып караганда бул өтө бир мындай ар бир 6 айда бир кайталанчу, процесстер болот. Вот большие астрономические события деп коет да. Астрономиялык чоң события 6 айда бир кайталанат да. Мисалы ай тутулуу, күн тутулуу деп. Анан ай тутулуу болуп өткөндөн күн тутулууга же күн тутулуу болуп ай тутулууга чейин 15 күн 2 жума аралыкта коридор затмения болуп өтөт да. Бул коридор затмения или ошо күн тутулуу учурда, ай тутулуу учурда баардык адамдар коркуп жатып алышат да, эмне болот экен деп. Коркуунун негизи жок. Эгер баягы мен сизге айтып өткөндөй Юпитер, Сатурн жанып өткөндөй кайсы бир адамды мисалы Венера планетасы менен мисалы бир Сатурн планетасы начар
жайгашууда болуп, ошол затмение болуп аткан, коридор затмение болуп аткан учурда айды, күндүн ортолугунда затмение болот да. Айды же күндү жанып өтүп атса, жаман буш болду. Ошол адамдар үчүн гана коркунуч. Калган адамдарга эч кандай коркунуч жок. Ошон үчүн затмениеден эч бир коркпош керек. Ай тутулуу, күн тутулуу. Бир ар 6 айда болуп турчу нерсе. Эл арасында дагы бир Меркурийдин кетенчиктөө убактылары деген түшүнүк бар. Алар быйыл 1-28 апрель аралыгы, 5-28 август аралыгы жана 26 ноябрдан 15 декабрга чейинки аралыкта күтүлөт. Бул күндөрдө эмне кылуу сунушталат жана сунушталбайт? Анан кетенчиктөө боюнча Меркурий кетенчиктөө учурундагы нерселер 1 жылда 3 жолу, 4 жолу болуп турат. Быйылкы жылы 1 жылда 3 жолу, 4 жолу болуп турат Меркурий. Марс планетасыныкы 2 жылга жакын убакта бир болот. Марс как раз быйыл күздө болот. Эң агрессивдүү планета зодиакта, агрессивдүүлүктүн планетасы, энергиянын планетасы, ошол часть головы, адамдын башка жагын гана башкарат. Ошол себептен күз айларында, вообще не только күз айларында, даже биз чыңалуу айларды айткан август, сентябрда и ноябрь, декабрда айымдарыбыз пластическая операция, часть головы болуп атпайбы, пластика, көзүн жасатабы, мурдун түзөтөбү, кулагын жасатабы, оозун жасатабы, любой часть головы, баш тарапка пластическая операция кылууга категорически запрещен. Ошол убакта неудачный чыгып калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн. Миң ишенген кыйын пластический хирургтарга барса деле, профессорлорго какой-то ошибка кетирип коюшу мүмкүн. Ал врач өзү кетирбесе, жанындагы медперсоналдар кетирип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн айымдарыбызга айтып кете турган нерсе көрсөтүүдөн пайдаланып. Жасатса жылдын 1-жарымында жасатып калсын, июль айына чейин 7 ай, январдан июль 7 ай. И октябрда жасаттым 8 ай, пожалуйста. Тетиги айтылган 4 айда, август, сентябрь, и дебеде ноябрь, декабрда таптакыр болбойт, барлаш керек. Үйлөрдө алууга болбойт, машиналарды алууга болбойт, компьютер, телефондук аппаратураларды кымбат, айфондорду алууга болбойт, неудачный алып барсам кайра акчаны кайтарып бербейт, сатуучулар өз убагында, ушундай проблема. Үйлөрдө алууга болбойт, жумушка которууга болбойт, жумуштан чыгып кетүүгө болбойт. Жумушка кайра кирүү кыйын болуп калат. Кирсең дагы жумушка киришиң мүмкүн. Не условия работы, да, там. Барсаң, или условия аябай татаал, аябай суук жер, чаң жерде иштейсиң же. Акчасы мизерный зарплата, ушундай жерлер да. Ошон үчүн ошондой Меркурий кетенчиктөө учурларында сиз айткандай, ошол убакта жумуш которууга болбойт, чоң жумуштарды баштаганга болбойт. Чоң бүт фирмаларды ачып кол коюуга болбойт. Ошол убакта эйтчаты. Бул Меркурийдин өзүнчө бир жакшы учурлары бар. Меркурийдин кетенчиктөө учурунда даярдануу гана иштерин жасаш керек. Мисалы, чалак алып кеткен иштер бар. Бир нерсеге акылың жетпей жүргөн, илим, ошо мындай мышление, мыслительный процесс, ойлоо процесстерин дагы берет да. Ошол убакында ойлонуу, баягы мурда акылың жетпеген, өздөштүрө албаган программаларды, билимдерди окусаң, ошол сразу кирет бул жерге. Андан сырткарыдагы кызыктуу нерсе, бүт баягы таппай жүргөн немеле адамдарыңарды, тааныштарыңарды ошол убакта издесеңер сөзсүз табасыңар. Ошондо адамдар эстеп коюп, ошо биз айткан убакта мына 6 күндөн бүтүп калат 2 январда 20-дө. Апрелдин ошо 15-теринде, майдын 15-теринде издесин, тааныштар сөз табуу оңой болот. Эски тааныштарга жолугуулар жакшы болот, ушундай нерселер да. Андан соң астролог быйылкы жылга карата аба ырайына божомол айтты. Бул астрологияга, астрономия, климатка да тиешеси бар. Бул ошо абдан жакшы суроо бердиңиз. Мондай суроолор эле жайнап атпайбы азыр. Бул общий дүйнө жүзүндө жалпы температура жылып, ысып баштады күн жылында. Бирок жылында баштаса дагы деп суроолор болуп атат негизи. Эмне себептен жаныбарлар тоңуп калат. Күн жылымдаган сайын, по идее, да, күн жылымдаган сайын кышы дагы жылып өтүш керек да. Бирок суук боло калганда кышы суук болуп, жаныбарлар тоңуп калат. Мына Казакстанда көрбөдүкпү? Бир кой тоңуп калыптыр. Келип туруп, орусу, казактыр, орусча жакшы сүйлөгөндөн тепти жыгылды. Бир ит да бар, ал дагы тоңуп калыптыр эшиктери, ал дагы жыгылды. 52 деп жазылып турат, минус 52 градус. Анан орустар Россияда тартып туруп, андай тоңуп калуу деген илгери болчу эмес да. Түлкү тим эле, сары го свет, сонун түлкү экен. Суунун астына кирген боюнча суу дагы кетпей калган, өзү тоңуп калган да, же болсо кетип же жыгылып калыш керек эле.
Суу дагы бир жерде уже пробка болсо керек, суу дагы жаап, суунун астында тоңуп калыптыр. Аябай цветной. Жайлы атат, красавица, ошо боюнча тоңуп калыптыр. Эми берки кой менен ит деле тоңуп калып атпайбы? Бул эмне себептен? Бизди курчап турган могу дүйнө жүзүндөгү атмосфера бул 30 километр бийиктикке чейин абанын эмес бийиктеген сайын концентрация азайып кете берет да. Абанын температура канчалык концентрация азайган сайын, жыл өткөн сайын азайып атат. Озон тешикчелери, экология бузулуп көбөйгөн сайын планеталар аралык мейкиндикке аба чыгып кетти, кислород. Ошол себептен баягы эле Менделеев Клапейрон теңдемесинде ПВ барабар М бөлүнгөн мю РТ дагы эмне түшүүдө, басым түшүүдө. Басым түшкөн сайын температура түшө берет. Анан бул скафандранын, табигый скафандранын ролун аткарат. Ушу 30 километр бийиктикке чейин дүйнөдө табигый скафандр, космический космонавттар открытый космосчу скафандра менен жүрөт го. Ошол табигый скафандра атмосфера. Эгер биз могул жерде азыр бир канча саатка чейин, бир 3-4 саатка чейин эгер эмени алып кое турган болсок, элестетели да. Көз илмемде эгер абаны алып койсок, абаны bir 3-4 saatin içinde жердин күндүзгү бөлүгүндө, мына күн тийип турат, биз күндүзгү бөлүгүндө турабыз да. Bir канча 3-4 saatin içinde жердеги температура плюс 300 градуска жетет. Плюс 300 градуска. Даже 1-2 saatта эле жетет. Ашып 3-4 saatка чейин. 300 градус өзүңүз билесиз, 100 градуста суу кайнайт. 300 градуска жетет плюс. Жашоо деген жок болуп калат деген түшүндүрөт. А жердин түнгү жак бөлүгүндө абаны алып койсок, ошо 1-2 сааттын ичинде ашып 3-4 saatка чейин минус 200 градуска чейин жетет. Ошон үчүн азыркы убакта температура төмөндөп аткандыгы үчүн температура концентрация азайып, кыштын күнү суугуда түнкү убакта эмне болуп, суук болгон убакта температура өтө төмөндөп кетип, жаныбарлар тоңуп аткандыгы ошондон. Эми жыл өткөн сайын ошо биздин малчыларга, жылкычыларга, кой баккан, уй баккан дыйкандарыбызга, малчыларга айтып коюшубуз керек, айрыкча немедеги жаныбарларын кароочулар, унарында уй, койлорун, жылкыларын жыл өткөн сайын суук күчөгөндөн күчөй берет. Эмне себептен? Ошо концентрация азайып атат. Жердин ошо табигый скафандрасынын качествосу кетти да, атмосфера кислород азайып атат барган сайын. Из-за этого, значит, немен температура төмөндөйт дагы, ошондо тоңуу көп боло берет да. Азыр караганда 5 жылдан, ага караганда 10 жылдан күчөп бара берет да. Ошого алдын ала даяр болуш керек. Бул могу немеде өтө 3 күн суук болбоду Кыргызстанда. Минус канчага чейин жетип уктуңар да? Минус канча? 20? Минус 27-ге жетти. Минус 30-га деди, минус 30-га чейин түштү. Мен ошого ишенбедим, бирок минус 27 болуп атты дегенге ишендим. А бул качан болгон? Өтө төмөндөгөн 2005 жылы болгон минус 20-га түшкөн Бишкекте. Минус 20 аябай суук болгон. Чүй областында деле Бишкекте аябай болду, минус. Андан ошо 18 жылдан бери, 2005-тен бери андай төмөндө боло эле. А быйыл минус 27. Бая мен айткан жердин табигый скафандрасы өзүнүн сапатын, качествосун жоготуп атат. Ошон үчүн жаныбарлар тоңуп калып атат. Мына Казакстанда минус 50 экен. Былтыркы жылдарда эле биздин немеде көп койлордун жоготкондор болуп аттын арында көрүп аттык. 100-150 оптом жоготуп атты да койлорун тоңуп калыпчы. Андай болчу эмес тиги. Ошон үчүн алдын ала биздин малчылар уже даяр болуш керек. 5-10 жылдан кийин барган сайын күчөп кете берет. Анан ошо температуранын ошо жердин табигый скафандрасы уже немесин өзүнүн сапатын жоготкондуктан суук боло берет деп атпайбы, жердин түнкү беттерин айрыкча. Ошол нерсеге алдын ала уже кам көрүш керек да, уже кыштын кандай жерлерди сактап калыш керек. Аба ырайы сиз айткандай, аба ырайында деле, айыл чарбасында деле элди түйшүккө салган үчүн ушул 4 ай ичинде, август, сентябрь, ноябрь, калган убакта 8 ай ичинде. Январдан июльга чейин, октябрь айында эл момундай жүрө берсе болот. Эч коркунуч жок. Парапсихолог Мураткан Айдаров 2024-жыл жалпысынан алганда тынчтыктын жылы болот. Элдин финансылык абалы жакшырат дейт. Быйылкы жыл берекенин жылы болот. Анткени биз береке байлык деп ушу берекенин болушуна тилек жасадык өткөн жылы. Быйыл берекелүү жылы ар тармактуу тармактарда берекелер болот.
Быйылкы жыл эми бул мындай салыштырганда толук жыл, ошондуктан үй бүлөлөр толук болуш керек. Ошо үйлөнгөндөр бактылуу болот. Көп балалуу болуунун саны мындай толук болот. Жашоонун өзү быйылкы жылы өсүүчү жыл. Өзү кыргыз элине өйдө көтөрүлүүчү жылдардын бири болуш керек. Мен көп жылдык байкоомдо жана өзүмдүн психологиялык мындай талдоомдо быйылкы жыл өсүштүн жылы болот. Биринчи кадам өйдө көчтө кетет. Экономикалык өсүш болот быйыл. Мамлекетте экономикалык, мамлекеттер эмес жалаң ишкерлердин өсүшүндө дыйканчылыкта береке келет. Мал чарбачылыкта, багбанчылыкта абдан жакшы жылыштар болот. Анткени быйылкы жыл толук жыл болот. Ошондуктан мен дайыма ошо көп жылдардан байкайм, толук жылдарда дайыма берекенин жылдар болот. Ал толук жыл 4 жылда бир келүүчү жылдар. Берекенин башыгы көрүнүп атат. Ошо быйылкы экономикалык өсүш болот. Өсүш болгондо дагы ошолор экономика эмне болгондо эмне алат? Өсүш болот да. Өсүш болгондон кийин курулуштар курулат, жолдор салынат. Ар кандай алар курулуштар салынса, жол салынса, имараттар курулса, элибиз иштейт да. Элге иштегенден кийин сөзсүз ошо элдин капчыктары калыңыраак болот. Ошол капчыктары элдин дасторконуна түшөт, билимге түшөт, өзгөчө балдарын окутушат быйылкы жылдары. Анткени акча көп болгондо биз билимге жумшайбыз. Быйыл андан башка дагы жаштар үчүн билимдердин жылы болот. Билимдин өсүү темпи. Анткени былтыркыга салыштырмалуу быйыл өсөт деп эсептейм. Былтыр бир алгачкы кадамдар болгон. Мындай мен көп адамдар менен мамиле кылам да, күндө канча адамдар менен мамиле кылам. Ошо баламды окутсам, кызымды окутсам, же болбосо жаштар келет, баланча мамлекетке окуп келейин делем, менин жолум кандай болот, ушул окуду окусамбы же муну окусамбы деп. Ошол жанагы ар кимдин шыгы деп коебуз го, касиети. Ошо касиетине жараша багыт беребиз. Мындай бул багытты оку, сен бул окуканда болбойт. Сага сенин жылың менен өзүңдүн жөндөмдүүлүгүң келбейт депчи, туура эмес депчи. Үй бүлөлөр дагы ошондой сурайт. Ошондо үй бүлөлүк жаштарга да айтабыз, эгерде жолдошуң бул багытта кесиптүү болсо, сен бул багытта болсоң, келечегиңерге аябай оор болот. Андан көрө силер экөөң мындай туура кесип тандагыла, жөндөмдүүлүгүң ошо жараша деп. Жаштарга ошондой багыттарды берип атабыз, быйыл да берип атабыз. Быйыл оору азаят. Анткени адамдардын чөнтөгүндө капчыгы кеңейгенде эмне көңүл бурат? Биринчи ден соолукка көңүл бурат. Мына быйылкы жылдын башташында эле биз байкадык, адамдар ден соолугуна көңүл буруп атат. Өткөн жылы ошо карабай калган да. Өткөн жылы ойлогом, бул эмне болду? Адамдар ден соолугуна карабай калдыбы? Кедей болуп калдыбы депчи. Жок, өткөн жылы той тамашанын эсебинен бюджет элдин эмеси жанагы чыгымы ошол жака кетип калды. Бул той тамашанын чыгымы элге зыян алып келди. Менин көз карашымда, анализимде. Быйылкы жыл антпейт. Анткени быйыл той тамашаны экономдошот. Быйыл жалаң ден соолукка жумшашат деп эсептейм. Анткени жылдын башынан эле белгилүү болуп калды. Ошо мына бүгүн 11 декада өтүп атат. Ага карабай бизге келип ден соолуктарын карап, телефондорду чалып, мен мындай ден соолугум кантем, сахардан кантип айыгам, муунойдон кантип айыгам, же болбосо муну кантип усовершенствовать этем. Мен чакраларым кантип ачам деп келгендер көп да бизге. Ошондо ойлойм, значит, биздин адамдар жалаң ден соолукка уже быйылкы жыл багыт берет. Менин багымда быйыл жол кырсыктары аябай аз болот. Табият кырсыктары да аз болот, анткени аба ырайынын байланышка салыштырып атам. Ошон үчүн менин жан дүйнөмдө
эл кыдырып, жер кыдырып, эме жүрөгүмдө караганда ошо табият кырсыктар болбойт. Табият кырсыктар дегенде жер көчкү, кар көчкү, ушулар быйыл аз болот. Күндөлүк турмуш, мамиле. 24-жылы бул үй бүлөнүн жылы, баш кошуунун жылы, жана түгөйсүздөр быйыл көп, түгөйсүздөр түгөй табышат. Неге? Анткени менин көп жылдык эмеде кейимде эмне үчүн бизде анан баягы ойлонуп отуруп аян алып көрдүм. Үйлөнбөгөндөр көп экен да. Баары эле эңсешип атат да ушу үйлөнүүнү. А быйыл жыл ошондой бейбитчилик жыл да. Үйлөнө турган, түгөйлөрдү издей турган жыл. Анткени балык бул бейпилдиктин, тазалыктын, суу кандай таза болсо, көңүл да ошондой таза болот. Балык жылында мындай бейөөз сүйлөгөн адамдар азаят. Эл уюйт. Уюп тынчтыкты сүйөт да. Мына мен жана айткан төлгө эле келип турат. Быйылкы жыл Кудай колдогон жыл Кыргызды. Кыргыздын чүкөсү таа турат. Айкүр турат деп, таа эмес, айкүр турат деп айтылат. Айкүр турду аста. Финансылык киреше кирип атат. Ата бабалардын арбайлары, касиеттери көтөрүлүп атат. Мына жерлерде көрдүңөрбү, нур түшүп атат. Кыргыз жерине нур түшүп атат. Мына ак касиет кут келип атат, кут аркасында турат, касиет жандап турат. Мына бардык жакшылыктардын шаанасы турат берде. Байланган байламталар, жан дүйнөнүн кысылышы бул уже оолак кетет. Бул жерде экиге бөлүнүп атпайбы? Ак кара, көрдүңбү? Жана сурадыңар беле? Ак кара эмне? Янинде. Мына бүт азыркы келечекте ак көрдүңбү бул жагы. А кара бияка, кара төлгөлөр бияка кетип калды. Жүрөк ооруган, нерв ооруган, ызы чуу баардыгы кетип калды. Бизде сөзсүз алдыга жакшылыктар болот. Байта нерсе айтсаңар, жалпылап айттым. Ушуну эле айттым, көрдүңбү? Тарттым, ушул эле түштү. Силерче мына бөлгөн жокмун, чачып эле жүрбөдүмбү? Бул ушундай көрүнөт да. Бул мен төрөлө электе, мен ата бабам, силердин ата бабаңар байыркыдан бери төлгө. Манас атада деле төлгөчүлөр төлгө тарттырган. Мына төлгөдө ушундай көрүнүп турат. Ошон үчүн кыргыз элинде мына Кудай колдоп турат, чүкөсү туруп турат, иши оңунда турат, кадамы оңго кетти, аркасынан ырыскы келди, берек ата арбактардын баары көтөрүлдү. Мынакей нур түшүп атат, касиет, куттар көтөрүлүп атат. Жакшы. Ызы чуу бар бияка бөлүнүп калбады. Ызы чуу негизинен жок болот. Эми мен төлгөм ошондой. Үчтөн айтайын. Ашык бир нерсени ойлоп табууга болбойт. Төлгө деген төп болот. Андан арты аны туура эмес айтсаң, ал жок болот. Ошон үчүн төлгөнү биз бурмалай албайбыз. Сиздер 2024 жылга карата божомол менен тааныштыңыздар. Жаңырган жыл жакшы жылдардан болсун.